Мен жашоодо кыйналган чоң адамдар менен, система менен, жаман күчтөр менен дайыма күрөшкөн кичинекей кедей адамдын өзү болчумун. Албетте жыйынтыктап айтканда мен жертва, курмандык болуу комплекси менен жабыркачумун. Жаман бир нерсе болгондо мен өзүмдү жоготуп койчумун. Жакшы нерсе болсо артынан сөзсүз жаман нерсе болот деп күтчүмүн. Күткөнүм келчү. Тилекке каршы мен мындай жалгыз эмесмин. Бүгүнкү күндө миллиондогон адамдар дүйнө жүзүндө ушундай образда жашашат. Алар өздөрү ойлонбостон эле күнөөсүз жертванын образына кирип алышкан. Өздөрү эле өзүнүн жашоосуна ийгиликсиздиктин артынан ийгиликсиздикти жаратып турушат. Өздөрү татыктуу болгон бактылуулукту, ден соолукту, байлыкты жашоолоруна киргизишпейт. Сиз дагы ошолордун бирисиз. Бул такыр эле үйү жок көчөдө жашап калгандык эмес. Наркотикке көз карандык эмессиз. Пособияга жашабайсыз. Бирок ошондой деле болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө адамдар эскирген машина сатып алышат. Тамак алганда менюдагы арзан тамакты заказ кылышат. Пиццаны арзаныраак кайдан алсам деп ойлошот. Бул демек сиз акча чогултканга мүмкүнчүлүгүңүз жок. Биринчи взноско квартира сатып алыш үчүн. Же сиз үйүңүздү залогко коесуз, кредитти төлөш үчүн. Ал дагы бат эле өсүп кетет. Демек сизде балдарыңызды колледждерде окутуш үчүн акчаңыз жок. Пенсионный накопление жок. Даже черный деньги чогулткан акчаңыз жок. Балким сизде каныңызда жогорку деңгээлдеги холестерин бар. Балким диабет менен жабыркайсыз. XXL размериндеги кийим кийесиз. Приступ болгонсуз. Кайра больницага жатып турасыз. Ар кандай партнерлор менен перспективасы жок мамиле кургансыз. Бирок бирдей эле жыйынтык алгансыз. Балким сиз миллиондогон адамдардын бирисиз. Кредитный карта менен карызыңызды төлөп турган. 15, 20, 25% менен. Эгер сиз айына минималдуу сумма төлөсөңүз, сиз 40 жаштагы кабалага түшөсүз. А балким сиз башка группага карайсыз. Крысыный бекте жашаган адамдардын группасына. Бул категориядагы адамдарда көпчүлүк эсептегендей эле жакшы жумуштары болот, жакшы доходтору болот. Бирок бул ушунчалык кымбат баа менен келет. Канчалаган адамдар ден соолугун жоготушат иштеп атып, өзүнүн балдарын тарбияласын деп башка адамдарга акча төлөшөт. Бизнестеги ийгилик үчүн үй бүлөлөрүн бузушат. Жумуштун кулу болуп калышат. Ал аларга рахат алып келбейт. Эгерде сизде чоң айлык болсо, бирок сиз неделясына 90 саат иштесеңиз, ал акчалар үчүн жакындарыңызга көңүл бурганга убакыт жетпесе, бул бактысыз жашоо. Эгер сиз суткасына 24 саат бою связьда болуп туруш үчүн пейджер көтөрүп жүрсөңүз, бул эмне деген жашоо? Чыныгы бакубаттуулук. Бул сиздин жашооңузга маани алып келе турган иш менен алектенүү. Жакшы деңгээлдеги жашоо үчүн өзүңдү аябасаң, бул подсознаниянын жертва позициясы. Жертва позициясына циклда кайра түшө берүү бул сиз жашооңузда кабылган программалоонун түз жыйынтыгы. Циклды түзүүдө 3 компонент катышат. Бул процесс мындай болот. Биринчи, сиз кабылган программалоо сиздин терең ишенимдериңизди түзөт. Экинчи, бул ишенимдер сиздин жашоого болгон элестөөңүздү жаратканга жардам берет. Үчүнчү, сиздин элестөөңүз жашооңузду ушундай кылып түзөт, ага дал келгендей кылып түзөт. Алекс өзүнүн «Привычка мыслить» деген китебинде айткандай, сиздин жашооңуз, өзүңүздүн элестөөңүз бул сиздин келечектеги перспективаңыз. Бекем айлампаны үзүш үчүн, негативдик циклды талкалаш үчүн, позитивдүү циклды түзүш үчүн өзүңдүн жашооңдун видениясын түзүү керек. Бирок бул оңой эле эмес. Адегенде алгачкы себептерине көңүл буруңуз. Программалоого жана катализаторду алып салбасаңыз, сиздин терең ишенимдериңизди, сиз жаңы позитивдүү видение жарата албайсыз алдыга жылуу үчүн. Бул негативдик циклды кантип токтотуш керек? Адегенде
Эмне сиз кандай программалоого кабылгансыз? Ошону анализдеңиз. Биз айтып өткөн СМИнин таасирлери, религиялык же өкмөттүк пропаганда, сизди курчап турган адамдардын сизге таасир берген өзгөчөлүктөрү. Келгиле, СМИнин таасиринен баштайлы. Эң жакшы кадамдардын бири жаңылыктарды өзүңө сиңирип албоо. Аларды телевизордон көрбөгүлө, радиодон укпагыла, газета журналдардан окубагыла. Маалымат компаниялары жаңылыктардан акча жасашат. Жаман жаңылыктар баарынан жакшы сакталат. Силер газеталардан окуп аткан жаңылыктардын орто эсеп менен 90% жаман жаңылыктар. Башка СМИлерди деле примерно ошондой көрсөткүч. Ушундай жаңылыктардын көбүнчөсү силерге кереги деле жок. Сага чын эле кызыкпы? Канча үйлөрдүн өрттөнүп кеткени, канча адамдардын өлгөнү, кайсы бир жакта өткөн түндө канча машинанын угон кылып кеткени. Ушул негативдик маалыматтардын баары негативдик ойлонуу моделин түзөт сознанияңызда. Мен адамдарга жаңылык көрбөгүлө деп кеңеш кылсам, алар дайыма сурашат. Алар биз кантип билебиз япондуктар Перл Харборду бомбалап атканын, же бизге жакындап келаткан ураган жөнүндө кантип билебиз? Же жакын жерден террористтик акт жөнүндө кантип билебиз? Ишенип койгула, баардык ушул жаңылыктар жөнүндө баары бир билесиңер. Ресторандарда, кафелерде жаңылыктарды көргөзүп турган телевизорлор бар. Таксисттер эң акыркы жаман кабарларды айтып бергенине сүйүнүшөт. Ал эми чогуу иштегендер сөзсүз жаңылыкта көргөзгөндөрдү обсуждение кылышат. Өтө олуттуу нерсе болсо, сиз аны билбей койбойсуз. Мен акыркы 10 жылдан бери жаңылык көрбөй калдым. А газетадан бейсбол жөнүндө жана юморлорду гана окуйм. Ал эми мени акылсыз, орукчан, кедей кыла турган жаңылыктарды мен билгим да келбейт. Жашооңуздан жаңылыктарды алып салыңыз. Ошондо негативдик программалоо кыла турган ири булактан арыласыз. Андан кийин аны позитивдик программа менен алмаштырыңыз. Эгер сиз Наполеон Хиллдин «Дума и богатей», Дэвид Шварптын «Магия мышления», Джеймс Аллендин «Привычка мыслить» деген китептерин окуй элек болсоңуз, анда бул китептерди алыңыз, окуңуз. Өздүк өнүгүү боюнча бир канча дисктерди сатып алыңыз. Доктор Уэн Дайер, Дипак Чопра жана Лизан Хименес. Күнүгө өздүк өнүгүп турууга 30 мүнөттүк ротконду эреже кылып алгыла. Уну эртең менен жасагыла, үйдөн чыгып кеткенге чейин. Бир күнгө толук позитивдик настрой аласыз. Жана уктардын алдында 2 мүнөттү позитивдик ойлонууга арнагыла. Жөн эле негативдик ойлонуу процессин токтотуп коюу жетишсиз. Сиз жашооңузда алардан алган результаттардын баарын чыгарышыңыз керек. Клином деген методика менен. Сиз терең ишеним түзүшүңүз керек. Ал үчүн сизге позитивдик программа талап кылынат. Критикалык ойлонууга көнүңүз. Кантип жакшы акылдуу жыйынтык чыгарыңыз. Кандай телевидение передачаларды көрүш керек, кандай китептерди окуш керек, кандай радио программаларды угуш керек. Неделясына 60 телешоунун ичинен 5 гана тандап алыңыз. 10 блокбастердин ичинен балким негативдик программированиясы жок бирди тандап аласыз. Сиз монастырга кетип калышыңыз керек дегендикке жатпайт. Менде өзүмдүн алсыз жактарым бар. Силерде деле бар болушу мүмкүн. Мен ойлойм, клан Сопранода толтура негативдик программирование бар. Мен сериал жөнүндө айтып атам. Мафиянын кланын жөнүндө. Мен ойлойм, бул эң сапаттуу сценарий. Актерлордун аткаргандары, ошондуктан мен муну көрөм. Мен деле Человек-паук 4-5, 6-ларды көрөм. Алар чыкканда, анткени мен Человек-пауктун фанатымын кичинекей чагымдан бери. Бирок мен мындай кинолорду көрүп атканда, алардын программированиясы эмнеде экенин түшүнөм. Ошондо мен өзүмө кошумча позитив таасир берем. Мисалы, жатаарда жакшы китеп окуйм. Силерге да ошондой кылганды кеңеш берем. Эгер сиз мен татыктуу адам эмесмин, кедей болуу бул асылдык деген ишенимди кармаган динди кармасаңыз, мен сизди ал динден
эртерээк чыгып кетүүңүздү рекомендация берем. Эгер сизге аябай керек болуп атса, анда адамды кандай болсо ошондой кабыл алган, молчулукка жашаганды үйрөткөн духовный сообщество таап алыңыз. Анткени алам чындыгында эле ошондой. Эгер азыркы убакта эптеп жан багыш үчүн күрөшүп жатсаңыз, балким сизди ордуңуздан жылбай турганга түрткөн айлана чөйрөңүз бар. Же сиздин айланаңызда подсознательно сиздин утулуп калышыңызды каалаган адамдар бар. Сиздин жаныңызда сизди сознательно утулуп калышыңызды каалаган адамдар болушу мүмкүн. Аларды жашооңордон алып салгыла. Алар менен байланышты минимумга кыскарткыла. Жашоо ушунчалык кыска, гүлдөп өнүгүп өсүп турууга умтулбай жашаганга. Мага самоирония деген жалпы айтылган сөз дагы жакпайт. Адамдар өзү жөнүндө көбүнчө жаман кылып көргөзүп айтышат. Көбүнчө курмандыктагы адамдар ушундай кылышат. Алар ойлошот, ушинтип өзүн жамандап сүйлөсөм, адамдар менен жакшы баарлашам деп. Мындай ситуацияда сиздин подсознание кандайдыр бир дозадагы программирование алат. Менин досум Ричард Квин Стэнфорд университетинде США-нын Олимпиада боюнча сборныйды сууга сүзүү боюнча тренер. Ал азыркы тренерлердин арасынан баарынан эң көп спортсмендерди даярдап чыгарган. Анын сууда сүзүүчүлөрдөн талап кылган биринчи эрежеси эч кандай самоирония болбош керек. Эгер адам жетишсиз санда ошону уга берсе, адам ага ишенип калат деп айтат. Өзүңөрдү күндө көбүрөөк позитивдик программирование менен курчагыла, негатив менен эмес. Акырындык менен түпкү ишеним өзгөрүп баштайт. Бирок эгер 2 жумадан кийин өзгөрбөсө, өзүңөрдү жазалабагыла. Негативдик ишенимдер көп жылдар бою түзүлгөн. Негативдик ишенимдер кеткенден кийин, позитивдик ишеним менен алмаштыргандан кийин, акыры жашооңорду өзүңөр каалагандай кылып өзгөртө аласыңар. 5 глава.